Gece internetlerge ушундай bir кайрылуу чыкты. Таң калыштуу кайрылуу. Ал жерде кол койгондор адамдардын кээ бирлерин мен тааныйм. Качан биз байланыш кылганда өздөрү да таң калуу менен таң калышты. Бул менин оюмча бир атайын жасалган саясий мына шайлоо келди, шайлоонун алдында кандайдыр бир диверсия десем болот да. Шайлоодо кайсыл саясатчыга, кайсыл саясий партияны эл тандаса, азыр шайлоо системасы өзгөрдү. Мурункудай подкуптар болсо, күчтүү катуу мыйзамдар кирди. Ошолор утуп чыгарына, утуп чыгыш керек да, эл тандаган партия, эл тандаган саясатчылар. Бирок ошонун арасында ушундай ыплас, ыкмаларды колдонуп бири-бирин каралоо бул туура эмес нерсе. Бүгүнкү күндө бардык эле саясий күчтөр, саясий партиялар, саясатчылар бири-бири менен ошол келечекте алдыда боло турган шайлоо боюнча чоң мындай иштер жүрүп атат да. Бир гана биздин партиянын тегерегинде эмес, бардык катышам деген партиянын тегерегинде. Мен ошол катар ойлоп калдым муну. Бирок мындай анализдеп карасаң, бул жерде дагы андан тереңирээк нерсе жаткандай жатат да. Себеп дегенде мына 17-синде Атамбаевдин туулган күнүнө карата митинг болот, жана болбойт деп мен деле ошол средства массовой информацияларын окуп атам. Бирок ошол 17-синде Атамбаев менен мени байланыштыруу бул күлкү гана жаратат да. Мисалы экөөбүздүн мамилебизди баары билет. Экөөбүздүн мамилебизди баары билет. Бул ушундай ойлонбой жазган негизинде мүмкүн кандайдыр бир биздин мамилебизди билбеген, саясатка аралашпаган бирөөгө тапшырма берип койгондой сезилип атат да. Себептен муну принципиалдуу түрдө ушул мамлекетке кандайдыр бир тополоң кылабыз, кандайдыр бир ушундай каршылашты көрсөтөбүз бийликке деген ой пикирлер болсо, мен ойлойм муну табыш керек. Муну сөзсүз түрдө табыш керек. Биз генерал Исмаил Сагыч болуп, официалдуу түрдө башкы прокурорго да кайрылдык. Аны кечээ регистрация болду, биз кайрылдык. Бунун үстүнөн иш козгоп, муну талдап чыгыш керек деп. Себеп дегенде качан гана ушул окшогон терс көрүнүш нерселерди токтотуш үчүн аны талдап чыгып, анын түбүнө жеткенде гана келечекте андайга жол берилбейт да. Эгерде боло берет экен деп тим койсо, анда бул улана берет. Ошон үчүн мен мындан бир жума мурун бир интервьюмда айтканмын, буга чейин деле айтып жүрөм. Жаңкы фейктер боюнча болгон мыйзамдын кол коюлган өтө туура деп эсептейм. Ар бир адам айткан сөзүнө деген сөзүнө жооптуу болуш керек. Качан биз байланышканда ошол кол койгон бирөөсүн телефон аркылуу макулдугун алдык деп бир адам кол коет дагы, аягында эки кол койгон окшош. Ортосун телефон аркылуу байланышып чечтик дегенде биз суроо берсек, алар өздөрү кыжалат болуп. Силердин фамилияңар болгон эмес, айтылган эмес, жакындай куралдуу жана башка деген сөздөр болгон эмес. Бул митинг, негизинен митингден эл тажады деген гана чакырыктар, ошол сөздөргө гана биз макулдугубузду бергенбиз деп. Бул да таң калыштуу да, өтө таң калыштуу. Бул жерде эми биз саясатчы катары түшүнө эле турабыз. Шамал каяктан согуп атат, кандай болуп атат. Кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Илгери ушундай сөз бар. Азыр 40 күн эмес, 7 күндө эле билинип калып атат. 7 күндө эле абир ачылып калып атат. Ошон үчүн мен ойлойм, мунун бардыгы чыгат, чындык чыгат.